Саламатсыздар YouTube көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Камчыбек Ташиев Ада Хамадумовго телефон чалып кечирим сураптыр. Экөө бири кеткендигинен имиш ушакта тарап кетти, бирок булар чындыкка дал келбейт экен. Себеби деген Ада Хамадумовдун колдоочусу айтып атат. Өзүңүздөр билесиздер, Камчыбек Ташиев колунда бийлиги барында кандай десек, эки дос деген ырлар чыккан, сырлар чыккан. Жада калса мынакей Камчыбек Ташиев коррупция менен көрүшүп атат, ГКМ менен көрүшүп атат. Камчыбек Ташиев өлкөдө биринчи адам болуп калганда, президенттен кийин пиар өтө катуу жүргөн, өзүңүздөр билесиздер. Мынакей ошондуктан азыркы учурда айтып атышат, Ада Хамадумаровго Камчыбек Ташиев эч качан телефон чалбаптыр, кечирим сурабаптыр дагы. Экөө биригишип мүмкүн эмес. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеште Ада Хамадумаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосунда кайма-чайма аябай көп болгон. Эгерде мен ген прокурор болсом, сен давно камалмаксың деп Ада Хамадумаровдон кекелеткен окуяларды билебиз. Анан бийлигиң барда сен хансың, сеники туура, бирок бийлигиң жокто сен мынакей чыны жүзүң ошондой билинет. Азыркы учурда мынакей көрүп атасыздар, Камчыбек Ташиев тууралуу социал тармактарга өтө көп видеолор чыгып атат. Бизнесмендер кайрылуу жасап атышат, бизнесмендердин алды өлүп кеткендер болуптур. Чындыгында азыркы учурда ушундай Камчыбек Ташиевдин атын жамандап УКМК кызматкерлери дейбизби, өзүнчө бир мафия түзүп алган экен да, туугандар. Элдин көзүнө кустуруп атабыз, коррупция менен күрөшүп атабыз деген менен, бирок анын артында аябай чоң бир система, бир схема жаткан экен. Аны эл билген эмес, байкуш. Эл ишенчекпиз да. Анан президентибиз Садыр Жапаровго дагы рахмат айтып жатышат, көптөгөн аксакалдар дейбизби, саясатчылар дейбизби. Эгерде президентибиз өз убагында ушинтип ыкчам аракет кылып, убагында токтотпогондо, анда кокус президент болуп калса, Камчыбек Ташиев, анда кыргыз эли аябай эле кыйналып калмак экен деген ойлор айтып атышат да. Бул боюнча сиздер кандай ойлойсуздар, туугандар? Ушул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып коюңуздар. Ада Хамадумаров жөнүндө айттык, эч качан ал бирикпейт экен. Ада Хамадумаровдун ишенимдүү адамдары айтты. Эч качан Камчыбек Ташиев менен бирикпейт, биригиши да мүмкүн эмес экен. Жана ошондой эле Ташиев эч качан Мануаловго телефон чалып кечирим сураптыр, туугандар. Ошондон баса белгилеп айтып кетели. Значит, мынакей дагы көптөгөн мафия дейбизби, көптөгөн сырлар дейбизби, алдыда ачыкка чыгат экен. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, Камчыбек Ташиевдин орун басарлары, жакындары, кызматкерлери барды камалды. Азыркы учурда